Барпакын ырчылык өнөргө жаштайынан 16 жашынан аралашып эл аралап төгө баштаган. Анын жокчулукту жаш кезинен азабын чеккендигине байланыштуу бул хандан бектен коркпогон курчтуулугу бүгүнкү күнгө чейин эл оозунда айтылып жүрөт. Мына ушул белгилүү Токмөө акындын 140 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарасы бүгүн облуста жогорку деңгээлде уюштурулуп жатат. Кана, алгыла. Албан чоңырчысын. Албан чоңырчысын. Мааракелик салтанатта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган жетекчилер катышты. Төрага Барпалыкуловдун кыргыз элинин тарыхында, поэзиясында төкмөлүк өзгөчө өнөр жолунда ээлеген орду өзгөчө экендигин баса белгиледи. Анын ушул кезге чейин эл оозунан түшпөй ырдалып жүргөн ырларында терең философиялык маани берилип жатарын кошумчалады. Барпы көдөнү жарык акын, ал бейиштей кыргыз жерин тартып, бүт ааламдын сулуулугун, жашоосун, улуулугун кең жүрөгүнө батырган. Барпынын түгөнбөс аккан суу ырлары кетмен төбөдөн чыкканда ырдап баштаган экен, кеч күгүмдө Жалалабадка чейин ырдаса дагы түгөнбөктүр. Кадырлуу калайыткал, элибизде көз ачык туруп, жакшыны байкабагандардын бейли оңолсун дейли. Мен бул иш-чарага келе жатып, Барпы акын жөнүндө жакшы маалыматтардын ал түгүлөн сөөгү Бишкекте аларча көрүшкөндө коюлганын дагы билдим. Барпы акындай мыкты таланттар дагы көп болуп, кыргыз поэзиясын деңизде, океандай толкуп ташып туруусун каалайт элек. Урматтуу жалалабаттыктар, Жалалабад жергеси ушундай жүрөгү күчтүү адамдарды чыгарган касиеттүү жер. Мына кара. Кандай ажайып тоо таштала. Барпалыкулов 1884 жылы Жалалабад облусуна караштуу Сузак районунун Ачык кыштагында төрөлгөн. Анын балалык кези оор күндөргө туш болгон. Турмуштагы кыйын учур анын чыгаан болуп жетилүүсүнө түрткү жараткан. Башкаларга окшобогон өзгөчөлүктөргө ээ экендиги таамай айтылып жүрөт. Бир топ кыйналган экен да бул барпабыз. Мен бала барпы мага туш болуп калып, образын жаратып өтө оор болду. Себеби барпынын стилине түшүш өтө оор, аны алыш өтө оор болду. Себеби барпы комузу жок төккөн акын болгондуктан баягы комузга караганда жөнөкөй төгү өтө оор болду да биз үчүнчү, мен үчүн мисалы. Анан эми ойноп атканда албетте баягы барпы транска кирип кеткен учурларым болду. Барпы өзү келип башыман кармап, жонума чапкан учурлары болду. Азыр мында ойноп атканда бир аз коркуп, тайсалда ойнойм, себеби кайра келип калбасын депчи. Бар коркунуч болот экен да, бул бир эмес 2 жолу кайталанды. Ошо бир касиет өттү деп ойлойм барпынын. Бүгүнкү мааракеге Барпы Алыкуловдун небереси дагы күбө болуп, улуу инсандын ысымын даңктап, талантына таазим эткен кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Таатамды колдо чоңойгонмун. Чоңойгом 2 жашар болгонумда таатам өтүп кеткен экен да. Анан 49-түгө. Апам менен атам Кара Дарыялык болот. Экөө баш кошуп, турмуш куруп, таатамдын алдында, Барпы таатамдын алдында көп жүргөн экен. Анан мени ырымды жазгыла кыздым, балам деп ырларын жаздырган экен. Ошол маалда мындай свет жок, башка жок. Анан чыракты коюп алып, караңгыда жазган экен. Ошо уктап уйку алып кетет, таң атыкта жазганбыз дейт. Дегенде, анан кийин уктабай мени ырымды жаз деп тургузат экен да таатам Рамалик. Анан кийин жазып, ошонун баарын неме кылып дептерлерге толтуруп, бар жок толтуруп туруп, анан эртең менен атка алып жөнөткөн Сузак районго. Ошо ырларды бардыгын топтоп туруп Сузак районго жөнө келип, анан ондан облус ошо Бишкекке жөнөтөт экен. Аңар шагыда мемалган, анжир бүткөн аккан суу. Өнөр ээлери тарабынан Залкар акындын бала кезинен баштап өмүрүнүн соңку учуруна чейинки көрүнүшү сахналаштырылды. Барпака, даялбай калгансың мурункудай. Бир касиет мендеги жоготтум бай. Суу түбүндө 40 тулактуу казанды суудан кантип көтөрөм.
suv ömürdün suv ekenin tanan be. Ал комуздун коштоосу жок эле ичкилик кыргыздарына мүнөздүү. Абан менен шатыратып төгү ырдай берген. Экинчиси анын урунган сөздөрү азыркы тилден бир топ айырмалануу. Башкача айтканда ичкилик кыргыздарынын аваздуу бай лексикасын кеңири колдонгон. Үчүнчүсү чыгыш поэзиясы менен терең тааныш болгондугун ырларынан даана көрүүгө болот. Эч кандай нотасы жок эле, өзүнүн туаса таланты менен канча деген оондорду жаралып ырлары багы Манас айткандай ырлары ошондой кеткен да. Иш-чарада жарманке дагы уюштурулду. Ар бир район шаардан келген катышуучулар өз аймагындагы өндүрүлгөн товарларын жайышкан. Тоолу Тогуз-Тороо районунан дагы атайын адистер келишти. Мынакей бал, могул болсо тоо балы, Кылдоо, Уйбулак деген жайлоолордо ошол жерге коюлуп өсөт. Андан сырткары Эспарцеттен тартылган балдар, балдын продукциялары бар. Карнур деген кооператив бар, мынакей Тогуз-Тороонун Прополис ушулардын баары. Андан сырткары Тогуз-Тороонун бозосун алып келдик. Анан сары майларды алып келдик, Тогуз-Тороонун сары майы. Анан сафлор майы, биз сафлор өндүрүп атабыз. Анан Тогуз-Тороонун сүзмөсү, Тогуз-Тороонун талкан, шак, жүгөрү, эмне өндүрсөк баарын алып келдик. Андан сырткары жашчыларыбызды алып келдик. Барпапыздын 140 жылдыгына арналган иш-чарада 19 боз үй тигилип, дал ушул боз үйлөрдүн ичинде улуттук тамак аштардын дагы жарманкеси коюлуп отурат. Биз азыр Токтогул өрөөнүнөн келген эжелердин улуттук жайган тамак ашына күбө болобуз. Саламатсыздарбы? Бул жерге кандай тамак аштын түрлөрүн жасап келдиңиздер? Саламатсыздар. Бул жерде жалаң кыргыздардын ошо улуттук бышырыктары, ичимдиктери, тамак аштары бул куруттун түрлөрү, казы карта, чучук, эзме курут, ысык эзме курут. Бул болсо кымыз, жарма, чалап, бозо, каттама, борсок. Барпалыковдун 140 жылдыгына кут болсун ушул. Бал борсокторубуз, чий борсокторубуз, эт борсокторубуз, пирожки, олобо, тил, анан эң белгилеп айтып кетчү, баса кетчү нерсе бул калменде. Калменде бул ошо кыргыздар көпчүлүгү билбейт, бул ошо немеден жасалат, жаңактын майынан, сүттөн буламык кылып жасалат. Белгилүү төкмө акынды даңазалаган даталуу күндө нарк насили үрп-адатка дагы маани берилген. Улуттук кол өнөрчүлүктү жайылтып, муундан муунга сакталып, ууз чеберлер аркылуу жасалып келе жаткан кыргыз буюмдары көргөзмөгө коюлган. Эми Барпатовдун орду биздин немебизде чоң аябай. Канча ырлары, канча немелери биз үчүн аябай бир жакшы даңаз айнанайын. Ошо кол өнөрчү, ушу мына буюмдар бардыгы меники, мына кыргыз үйдүн ичи жазалгасы бүт меники, сүйүнүп сүрдүгүп барды эле келдим, чуркап эле ушу барайын айнанайын. Бердим көпчүлүк да мына жаштар көрсүн, кармаган тутканыбыз силерге окшогондор билсин деп келдик. Ийлеп туруп анан муну сарысын төгөбүз, сарысын төгүп, анан кийин муну бычып алып кадимкидей эле ошо жана швейнядай кылып бычабыз. Ошондой кылып чөнтөк салабыз монтип, анан кийин тигебиз. Мунагу жок болуп кеткен ушу илгери мына чалдар ушу баш кийимди кийген. Мунагуну баш кийим ушуну жапырмак деп коет. Бул аябай жылуу болот да, мына ушу менен эле өткөн чалдар. Мунагуну көбүнчө талага кушту алып барганда мындай куштун нерине кушту кондуруп, мына суу өткөзбөйт да бу дагы. Кушту кондуруп алып мына па деп неме кылган. Мунагу илгерки ошо чалдардын жаргакшымы айнанай мынакей. Ушунда мындан эч суу өтпөйт да. Ушуну эле кийип алып туруп, бул талаала ушу ак карда, ушу көк муста ушуну жалаң талаада жүргөн. Ушуну бир жок болуп кетти деп тиктим да. Тондун артканынан ичкери сары тондору моголөгөп. Тондун артканынан атайын жаштар көрсүн деп тиктим ушу. Кыргыздын нак немеси да,
натуральный кийиштен жасалган боз үй, бардыгын өзүм жасайм, оюларды оюп өзүм неме кылам да. Ошо шырдак алай кийиштери менен бүт ушу боз үйдү токтоолору менен алып келдик. Бүгүн майрам абдан жакшы өттү. Министрибиз келип учурашып кетти баары менен. Анан эми токтоолор менен келип монтип майрамдап Кыргызстандын дайыма майрамдап жүрөбүз. Жакшы майрамдар жакшы өтүп атат. Мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнүп, акындын улуулугун даңазалап, анын коомдогордун кийинки муунга жеткирүүгө аракет жасаган уюштуруучуларга келген коноктор дагы ыраазы. Ушундай улуу аталарыбызды жакшынакай кылып көргөзүп, элге, өзгөчө жаштарга, жаш муундарга булар эстеринен кетпейт. Ушуга окшогон мероприятиялар көбүрөөк болуш керек. Илгертен бери эле ушу ар бир элдин эл деген ошол элдин өнөрпоздору, ырчылары, анан баягы айткандай бүлүк аты, сулуу кызы элди таанытат да. Ошол барпы дагы кыргыз элинен төкмө акын катары, ошо төкмө акынын ичинен мындай лирикалык жанрды өнүктүргөн, негиз салган улуу акындардын бири болуп эсептелет. Күндүн экинчи жарымында болсо облустук Барпы атындагы Улуттук Кыргыз драма театрында Барпы апыз аттуу спектакль тартууланды. Кой четинде катуу чарчап уктаттым. Эң алгачкы алып келгенде түшүмө. Ошентип жүрө бер. Ойлоном. Кээде кадам бердим. Өч буянын көгөргөнү бармак басып так болуп калды ажелим. Эч бир сырын жасабырым, катенем кылды мени. Кызыл курум. Анда Барпы акындын коомдук социалдык философиялык көз караштары жөнүндө жана махабат ырларынын лирикалары жөнүндө баяндамалар жасалды. Ошондой эле Сузак районундагы Барпы аймагында жайгашкан Төкмө акындын музейи менен дагы таанышып чыгышты.